Бишкектеги жүргүнчү ташыган 223 каттамдын айдоочусу пенсионерге маршруттун эшигин ачпай каратып туруп айдап кеткени соц тармакта кызуу талкуу жараткан. Аталган видеону окуянын күбөсү тартып интернетке жүктөгөн. Пенсионер маршруткага түшөйүн деп аракет кылганда айдоочу эшикти бекитип койгон. Эшикти ачууга жардам көрсөтөлү дегенде айдоочу жүрүп кеткен. Талкууга алынган видео боюнча мэриядагы үнсүз отурбастан көңүл бөлүп фирманын жетекчиси 223 каттамдын айдоочусунун атынан пенсионерден жана Бишкек шаарынын тургундарынан кечирим сурады. Вот этот маршрутник не пускает дедушку. Вот Вы что, не можете открыть дверь? как вы можете так? Вот, сука.